Биз көп жылдан бери алабыз деп эле анан Кыргызстанга үй салган үчүн үйдү бүтүрүп коелу, анан биротоло үйдү бүтүрүп кетебиз деген ой болгон башында. Ойлосок дагы деле кетпейбиз да. Дагы деле ушул үйдө жашап, съемный квартирадан карасак квартплата өсүп эле кетет, жыл сайын эле кошулуп эле өсүп эле кетет. Анан кийин эмнеге биз өзүбүздүн үйдү алып жашаганга болбойт? Ушуну и так деле квартирага берип атабыз, андан көрө өзүбүзгө ошону алсак, мисалы, кете турган болсок, сатып кетсек деле ошону чөнтөбүзгө салып кетет экенбиз, бирөөгө берген акчаны деп ошол чечимге келдик. Квартирага төлөгөн акчаны кийин барып туруп кайра бер десең бербейт да. А бул үйдү болсо сатып туруп, любой время сатып кетсең болот. Ошон үчүн материнский капиталды кошпой эле застройщиктер дагы жакшы эме болбодубу? Начальный, без первоначальный берип, өзү дагы берип, первоначальный ордуначы. Анан ошол жагы дагы чоң плюс болду. Первоначальный жок эле жөн эле алдык. Мына үйдү ал, жаша, төлө. Кетип атканда сатасыңбы же сатпайсыңбы, ал өзүң ишиң деп. Ошосу дагы жакты. Ошол жагынан дагы чоң плюс болду.